Ladies and gentlemen. Андыктан Мьянма тайпалык тизмеде демек 4-чү орунда турат. Ал эми Сингапур Нашкы мыйзам ченемдүү көрүнүш алыскы бурчка топ көтөрүлдү. Жана Айпанд ичине сокку ушул жерден тоскоолдук карылып берилди. Жана бул жактан Айпандын ичине жүктөлгөн топ баш менен сокку гол. Ихшан Фанди Ахмат ошентип бүгүнкү беттеште өтө кооз гол менен эсепти ачты. Бул 9-чу номердеги оюнчу ошентип бул беттеште алгачкы голун жаратып олтурат. Мына карап көрүңүздөр, кандай сонун пас чыгарып берүү, коргоочудан демек позициясын жакшыртып өттү дагы. Тереңден дагы бир пас. Мына борбордук бөлүк өтө жыш гол! Алыстан сокку ошентип Сингапур командасына дагы бир ийгиликти алып келип олтурат. Тирөөштүн ички тарабына тийип туруп кирди. Орто жолдо албетте рикошет орун алгандай да көрүнгөн. Азыр кайталоодон карап көрөбүз. Карасаңыздар, болуп көрбөгөндөй чоң аралык жана чындыгында ушунчалык таамай сокку. Жана ошентип мына Сон Йон ал өз командасы үчүн экинчи голду жарат. Сера көз чаптырып карап чыкты дагы. Жакынкы бурчка топту чыгарды баш менен сокку. Жакшы. Абайлашы керек болот. Азыр болсо жогорку ылдамдык менен сол канат ачык. Мына ага пас жетти. Жана гол дагы бир. Караңыздарчы, бир караганда өтө жөнөкөй соккудай көрүнгөн. Бул 22-чи номердеги Kwak Yun Ye. Да, көрүңүздөрбү, эң активдүү оюнчулардын бири ошентип ал дагы өзүнүн голун ошентип жаратты бүгүнкү беттеште. Мына карасаңыздар, коргоочунун демек коргоочунун бери жагында туруп сокку узатты. Мына ошондуктан дарбазачы топтун алгачкы багытын демек көрбөй калды. Жана артка тебилген топ бул жерде дарбазачы Айпандты таштап чыккан болчу. Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, ошентип биринчи таймды жыйынтыктадык. Мьянма Сингапур беттешинде эсеп 0-3, азыр 15 мүнөттүк тыныгуу. Андан кийин албетте сиздер менен экинчи таймда түз эфирде жолугабыз. Көрүнүп турган мезгили албетте биринчи голду 9-чу мүнөттө 9-чу номердеги Ихсан аткан болсо, бул иретте экинчи таймда Мьянмачы ауылга жөнөдү. Дарбазачы менен 1-1 чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жана сокку төш менен кайтарып кетти. Ушул жерде Хасан Абдуллангбо. Лянбонун өзгөчө траектория менен жана гол ушул жерден жаралды. Өтө керемет, сонун бир башкача траектория менен топ келген. Ал эми Вин Нанг алмашууга чыккан оюнчу. Мына ошентип бул мүмкүнчүлүктү идеалдуу пайдаланды. Эч кандай офсайд жок. Мына карасаңыздар, аны карап келе жаткан атаандашын дагы артта калтырды. Ошентип эсеп 1-3. Толугу менен мыйзам ченемдүү көрүнүш. Экинчи таймда жерден салыштырбаптырбыз. Мына байкасаңыздар, дал ошол Виктор Майер сыяктуу оюнду көрсөтүүдө. Жана ал мезгилде жооп Сингапур тараптан. Мына гол. Ошол замат демек Вин Нангтаңдын голуна ошентип Сон Йон жооп берип олтурат. Караңыздарчы, кандай ишенимдүү гол. Бул жерде демек дал ошол Ихсан Фанди гол жаратты. 9-чу номердеги оюнчу ал дубль жасады бүгүнкү беттеште. Болгон эпизоддор орун алып атат. Офсайд жок. Ооба, жүрүш уланат, офсайд жок. Айпандын ичине барды сокку. Сейф жасады. Ушул жерден көрсөтө алган эмес, каршы чабуулдан өздөрүн көрсөтө алган эмес. Офсайд жок болсо дарбазачы менен 1-1 гол жаратуу керек да ошондой. Мына ошентип эсеп 2-4кө айланды. Ал эми неченчи ирет чабуулга чыккан Аун Кангман бул жерде
мына жакынкы бурчка сокку узатып өз командасынын экинчи голун киргизип берди. Уламдан улам ошентип Мьянма жазалап атат. Сингапурду тоскоолдук кылган эч ким жок. Жакынкы бурч бош, албетте. Бул жерде дарбазачыны күнөөлөш кыйын. Да. Дарбазачыны күнөөлөш кыйын, себеби мынчалык ишенимдүү чыгып келген учурда албетте жакынкы бурчту кароо өтө татаал, өтө кыйын. Аралыкты кыскартканга аракет кылды. Мына карасаңыздар, бурч бош чындыгында. Негизи жакынкы бурч, демек Раян Санизал. Керемет пас чыкты. Дарбазачы менен 1-1. Хет-трик жасаган күчүлүк бар. Жанан ишке ашырды. Гол ошентип Сингапур командасынын чабуучусу тараптан орун алып олтурат. Чындыгында Ихсан Фанди чыныгы бул жерде керемет келген пасты идеалдуу пайдаланды. Экинчи ирет дарбазачынын сол буту тарапка топту жөнөтүп атат. Биринчи, төртүнчү жана бешинчи голду жаратты. Ихсан Фанди. Караңыздарчы, мындай ишенимдүү аракети менен ошентип өзгөчөлөнүп, андан кийин бир ауыздан чыккан, ал эми коргонууда. Азыр болсо кезектеги сокку жана ишенимдүү эмес сокку. Алмашууга чыккан Тед жана позициялык чабуулдардан кирген. Жана алыскы бурчка бош болчу, дал ушул бурч бош болчу. Кетирип алды. Жүрүш андан ары уланып атат. Сонун чыгарып берүү, сокку менен жыйынтыкталат. Гол! Кандай керемет гол ушул жерде. Демек Мухаммед Нур Адамдан тагыраак керемет пас Мухаммед Нур Адамдан, ал эми голду жаңы гана алмашууга чыккан Нафир Нур. Жаңы эмес, ушул экинчи таймда алмашууга чыккан. Карасаңыздар, ушунчалык керемет. Алыскы бурчка келип такалды. Мындай голду көргөндө арманда, көрбөгөндө арманда. Караңыздарчы. Керемет сокку. Көргөн сайын көрүшүрү. Бүгүнкү Тажикстан менен болгон оюнда ал мезгилде мына ошентип финалдык кышкырыкты уктук. Бул ирандык калыс. Беттештин бүткөндүгү тууралуу кышкырыгын жаңырткандан кийин эсеп 2-6 менен жыйынтыкталды. Сингапур курама командасын куттуктайбыз. Бишкекке келип өтө сапаттуу 3 оюнду өткөрдү.